Урматтуу Алмазбек Луканович, менден мыйзамды колдоп берем. Менден мындай суроо, аскер кызматында эң көп канча жыл кызмат кылышат? Военнослужащийлер. Эльвира Жыргалбековна, аскер кызматында мына мөөнөттүү аскер кызматкерлерге бул жерде 24 ай деп каралган, бул 12 ай деп каралган, бул 1 жылды түзөт. Ал эми чакыруу боюнча келгендер, бул военный кафедраны бүтүп, кенже аскердик наам алгандарды 2 жылга чакырабыз, 24 айга. Ал эми калган аскер кызматкерлер боюнча бул жашына карап предельный возрасттар болот да. Токтоло кетсем, мөөнөтүнөн сырткары военнослужащий контрактный служба 45 жашка чейин чектелген. Ал эми прапорщиктер 48 жашка чейин чектелген. Рахмат. Бүгүнкү күндө 25-30 жыл кызмат военнослужащий болгон биздин мырзаларыбыз бар, туурабы? Туура. Эми айтсаңыз, өмүр бою ошол кызмат өтөгөн адам ошол кызматтан кеткенден кийин башка кесипке ээ боло алабы? Бизнесмен боло алышабы? Өмүр бою военнослужащий болуп 30 жыл иштесечи? Сиздин жеке пикириңизде. Эльвира Жыргалбековна, бул жерде эми мен айта албаймын. Бирок сиздин практикаңызда кандай болуп кетти эле? Менин практикамда андайлар жок. Мына себеби мен өзүм 30 жыл кызмат кылганмын, анан мен деле азыр отставка чыккандан кийин азыр мындай бизнес кылып кетем деп айта албайм. Рахмат. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мына менин дарегиме Патриса Лумумбу 88 үйдө, билесиз, служебный үйүңөр, билесиздер, военнослужащийдин үйү. Кантта жашаган Ленинградская 29 үйдөгү биздин 15 аскер, мурдагы эми аскер кызмат өтөгөн военнослужащийлер кайрылып атат да. Мисалы, Алимбеков Алмазбек Табылдиевич дейт, 30 жыл выслуга лет дейт да, инвалид 3 группы. Андан тышкары Баткен окуяларын катышуучулар, ушул адамдардын баарын жазган маселеси, ушунча жыл биз мамлекетке кызмат кылдык дейт. Азыр мына пенсияга чыктык. Мамлекетке де керегибиз жок дейт. Анан 30 жыл жашаган үйдө приватизация кыла албай атабыз дейт. Эмнеге десе, мамлекет менен да соттошкону бардык, по-моему, районныйдан утулуп калышты болуш керек. Соттошсо 15 жыл мурда сиздер жер участогун алып турсуңар дейт. Азыр ошол участогуңар барбы десем, жок дейт да. 5 балабыз менен, бирөөсүнүн 8 баласы бар экен да. Биз талаада калдык дейт. О каком патриотизме в нашей стране будет идти речь, если мы не гарантируем военнослужащим, даже приватизированным квартираны? Аялдарыбыздын көздөрүн карай албай калдык дейт. Өмүр бою мы скитаемся из одной области в другую. Же балдарыбыз бир мектепте окубайт. Ошол бир квартирага жете албай калдык дейт. Эмнеге десек, ушул когда-то 15 жыл мурда бир участокты на свой голову ала алганбыз деп, мына бүт баарыбыз курап атабыз дейт. Эмне деп жооп берейин? Эльвира Жыргалбековна, бул жерде бул маселе боюнча менде маалыматым жок экен, мен териштирип сизге жазуу түрүндө берсем. Жок, как это жок? Мына мен администрация президента жазсам, Министерство юстиции жооп берди, мы ничего не можем сделать, извините деп. И Министерство обороны жооп берип атат, орун басарыңыз. Фамилиясын окуп берейинби? Успеев. Первый зам министра полковник деп жазылып атат. Это Успеев. Это кто? Тааныбайсызбы? Успеевти тааныйм. Эльвира Жыргалбековна, бул жерде приватизация боюнча эч кандай мындай маселелер жок. Мыйзамдын негизинде азыр бизде офицерлер квартираларын... Кечиресиз, урматтуу жетекчилер. 30 жылда канча военнослужащийлер өтүп кетишти. Канчасы ушундай квартирага да жетпей калды. Эми 30 жыл жашаган жеринен талалатпай алып келбейсиздерби өзгөртүүлөрдү? Давайте хотя бы последние 3 года сделаем, чтобы на них не было участка. Можно это сделать? Биз аны алып келсек, анан силердин жетекчиңер колдобойм деп чыкпасын, ошол мыйзамды алып чыксак. Эльвира Жыргалбековна, бул приватизация боюнча бизде эч кандай маселе жок. Азыр сиз айтып аткан жаран боюнча мен териштирип көрөйүн. Андан кийин сизге жоопту берем. Ал эми бул приватизацияны бизде офицерлер мына 20 жылдан кийин уже приватизация кылса болот. Ал эми жумушунан анык аскер кызматтан кеткенден кийин 20 жыл кызмат кылса календарный, анын милдеттүү түрдө укугу бар. 29 жыл кызмат кылгандардын укугу жок.
Ал эми бул жерде мен ойлойм кичине маселеси бар окшойт. Если мурда өзүнүн участогу болуп же жер участок менен камсыз болуп, ошону сатканына 5 жыл өтө элек болсо, анда болбойт. 5 жылдан кийин болот. Бул боюнча териштирүү жасап туруп, анан сизге кагаз түрүндө жооп берели. Рахмат, процедуранын 5-ші микрофон. Рахмат, бүтүрө алайынчы. Кыска жооп бериңиз. Кыскача эле. Ой, суроо бериңиз. Жок, 6 жыл өтүп кеткендерге дагы сотко чейин барып туруп, соттон отказ алыптыр да. Ушул боюнча вы, пожалуйста, лично ознакомьтесь, текшерип алыңыздарчы. 15 киши эмес, бунун аркасында биз жүздөгөнбүз деп атат по всей стране. Жазуу түрдө ана мага жооңузду берип коюңуздар. Рахмат.